Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum urmattu mekendeşler. Bugün biz sizlerge Ordolu Oş şaары, Oş şаарынын Борборунан Сулайман Тоо мечитинен кайрылып жатабыз. Артыбызда өзүңүздөргө белгилүү Сулайман Тоо мечитинен. Урматтуу мекендештер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөйүнчө силердин бирөөңөрдүн да ыйманы толук болбойт дейт. Мына ошол өзүбүз жакшы көргөн, өзүбүз жакшы билген маалыматты сиздер менен бөлүшүүнү, сиздерге да өзүбүзгө каалаган жакшылыкты ыраа көрүп, бүгүн пайгамбардын бир хадисин жеткирейин деп турам. Мээримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде күндөрдүн биринде сахабаларына кайрылып, Шаабан, Рамазанга bir күн калганда, Рамазандан bir күн мурда сахабаларына кайрылып, алдыңарда босогобузда Рамазан айы келип атат. Бул Рамазан айы Алланын берекети, рахматы, кечирими жааган ай. Аввалуху рахма, баштапкы алгачкы 10 күндүк Алланын рахматы, ва авсатуху магфира, ортоңку 10 күндүк Алланын кечирими, ва ахиру хайткан минан ниран, акыркы 10 күндүгү тозоктон кутула турган ай дейт. Мына ушул улуу айда кечелерин Аллах Таала ибадаттарыны нафил кылган болсо, күндүзгү ибадаттарды орозо кармоону фарз кылды. Андыктан мына ошол кимде ким ушул айларда манфаттара саиман, кимде ким ушул айларда орозо туткан адам оозун ачыра турган болсо, ал орозо туткан адам канча соопко жеткен болсо, мына ошонун соогунан эч кемибестен соопко шериктеш болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин улай, ушул ыйык айларда ооз ачыргыла. Ооз ачырган адамдар ушундай соопторго жетет деп, ооз ачырган инсандардын Аллах Таала күнөөсүн кечирип, денесин тозоктон кутултат десе, кээ бир сахабалар: "Я Расулалла, бардыгыбыз эле ооз ачырганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, кедейбиз, акчабыз жок" дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Бул ай өзгөчө ай, бул ай мээрим, кечирим, рахмат айы. Бул айда жогоруда мен айткан соопко ким жарты курма менен же болбосо бир урттам сүт же бир урттам суу менен ооз ачырса дагы жогоруда мен айткан соопко шериктеш болот" дейт. Андыктан келиңиздер, мына ушул айларда өзүбүздүн жакын санаалаштарды, туугандарды же болбосо муктаждарды, жетимдерди, каарыларды ооз ачырып, батасын алып, жогоруда пайгамбар айткан соопко жетип, күнөөлөрүбүздөн арылып, тозоктон кутулууга бир мүмкүнчүлүк алалы. Мына ушундай бир чоң мүмкүнчүлүктү сиздер менен тең бөлүшүү үчүн бүгүн сиздерге кайрылып отурабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, ислам шарияты ысырапкорчулуктан тият. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин". Жегиле, ичкиле, чындыгында Аллах Таала ысырапкорлорду сүйбөйт дейт. Ысырап кээде бүгүн ифтарда, башкада да ысырап болгондорго күбөбүз. Мына ошондуктан кээде бардык нерседе сарамжалдуу пайдаланганды үйрөнсөк, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курманын жарымы менен ооз ачырсаңар дагы күнөөлөрүңөрдөн арылып, тозоктон кутуласыңар дейт. Кээде акыркы күндөрү биздин коомчулукта пайда болгон жаназа чыккан жерде, өлүк чыккан жерде мал союлбасын, карааш кылынбасын деген указ чыккандан бери ар кандай терс пикирлерди угуп келүүдөбүз. Кантип эле ушундай болсун, бардык нерсеге тыюу сала бересиңер, ушу динчилдер же болбосо мына ошол молдолор ушундай тыюуңарды токтотпойсуңарбы деген туура эмес түшүнүктөгү адамдардын пикирлерине, комментарийлерине да күбөбүз. Мен айтайын дегеним, ислам шарияты кээде кээ бир учурларда тия турган болсо, кээ бир учурларда буйрук дагы берет, кээ бир учурларда балким мына ошого чакырат. Мен дагы бүгүн сиздерди мына ошол, эгер сойгуңуз келип аткан болсо, уюңуз бар болсо, жылкыңыз бар болсо, коюңуз бар болсо, бүгүн мына соя турган күн келди. Кээде сойбо, шарият инкар кылат, Кудайга жакпайт, жетимдин акысына тийбе дегенде соябыз, алабыз деген инсандар бүгүнкүдөй ооз ачарда жок дегенде эки кошунасын чакырып ооз ачар бергенге жарабагандар бар. Мен айтайын дегеним, келгиле. Элдин баарын чакыруу, айылдын баарын чакыруу же өзүңүздүн көчөңүздү, өзүңүздүн кварталды чакыруу кыйын боло турган болсо, жок дегенде оң жактан бир кошуна, сол жактан бир кошуна чакырып ооз ачырыңыз, жогоруда пайгамбар айткан соопко жетишесиз. Же болбосо бир тууган карындашыңызды, агаңызды чакырып ооз ачырыңыз, пайгамбар айткан соопко шериктеш болосуз. Мен айтайын дегеним, мына ушундай чоң мүмкүнчүлүктү текке кетирбестен, жалпыбыз тегиз пайдаланалы. Жараткан Аллах Таала мына ушул ыйык айларда туткан орозобузду кабыл кылсын. Кимде ким ооз ачарларды кылган болсо, мына ошол ооз ачарлардын сообу менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнчүлөгөн күнөөлөрүнөн арылып, тозоктон кутулгандардан кылсын. Ага кошумча жалпыбыз мына ушул айдын берекеси менен, ушул ай менен коштошуп атканда күнөөлөрүбүздөн арылып, бейиштик болгонду, бейишке жолдомо алганды Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.